Ассаламу алейкум. Саламатсыздарбы? Кандайсыздар? Жакшысыздарбы? Иштериңиздер жакшыбы? Жакшысыздарбы? Бүгүн атайын биздерге сиздерге президентке кат куржун деген бир чоң демилге менен сиздердин редакцияңыздарга конок болуп келип калдык. Ооба, өзүңүздөр билгендей, мына президентке кат куржун даяр болду. 20 жылдан бери, 25 жыл тарыхыбызда биринчи жолу кыргыз журналистикасында ошо президентке кат куржун деген даярдалып, өзүнүн миссиясын аткарганы турат. Назар Ньюс сайтынын башкы жетекчиси Гүлжан Шерикбаеванын кабинетинде, кеңсесинде турабыз. Аксакалыбыз Кадыр агай ушул демилге боюнча бир аз токтолуп кетсеңиздер да болот. Кудай буюрса 7-ноябрь күнү сиздердин майрамыңызда, баарыбыздын майрамыбыз ушу кыргыз журналистикасында 25 жыл болуп атыптыр. Анан ажообузга жакшынакай өзү мамлекеттин көйгөйү болобу, журналисттердин көйгөйү болобу, ошо түзмө-түз ушул куржун аркылуу өзүңүздөрдүн катыңыздарды жөнөтсөңүздөр болот деп буга чейин Facebook баракчаларынан жарыяладык элек, сүйлөштүк элек, сиздердин катыңыздар даяр болуш керек. Бул сымылда деп бүгүн сиздер менен жолугушуп баштап атабыз. Анда эмесе келиңиздер. Жакшы. Бул массалык маалымат каражаттарынан бул жакшы демилге жөнүндө угуп, колдоо билгизип жазганбыз. Бирок бүгүн чак түштө эле кирип келериңер чынында эле билген жокпуз. Карасак, куржунуңарда кыргыздын ак кийизинен, нукура кийизинен жасалыптыр. Бул кыргыз коомчулугунда бир жакшы жөрөлгө болот деп ойлойм. Себеби дегенде журналистика бул коомдун көзү, кулагы, сөзү дегендей бекеринен 4-чү бийлик деп айтылбайт. Ушул президентке эгерде ушул кат куржун аркылуу мүмкүн дагы эл ичиндеги көйгөйлүү маселелер түз жетет деп ойлойбуз. Мен бир жагынан аксакал болуп калганымды ушу силердин сунушуңардан кийин журналистикада чындап эле аксакал улумунга кире баштадык биз дагы. Эгерде кыргыз журналисттери ишенип ушундай бир вазифаны президентке анын атайын басма сөз кызматына жеткирүү милдети тагылса, аны колдон келишинче аткарабыз. Анан бүтүндөй кесиптештерди майрам менен куттуктоо менен бирге бүт региондогу, чет өлкөдө керек болсо жүргөн кесиптештер, Кыргызстандагы кесиптештер ушул кат куржун өзү чоң экен. Канча болсо да бачуудай ушу жүрөгүндөгү өйүп жүргөн ойлору, элдин турмушун жазып, мен дагы баса ушу даярдап жүргөм. Кечинде эле даярдап койдум эле. Бирок бул Назар Ньюска келип ушу жерде салам деп ойлоптурмун. Анда эмесе ак жол той болсун, ушу куржун менен кыргыз элинин кубанычы, кайгысы, анан журналисттердин көкүрөгүндө жүргөн көйгөйлүү маселелер керек болсо Кыргызстанды өргө сүйрөй турган жакшы сунуш долбоорлор барсын, Рахмат, рахмат. Сымылда Гүлжан батыңыз, Гүлжан. Сиздерге чоң рахмат. Ушинтип атайын журналисттерге көмөк кылып, анан президентке кат куржун деген ушул куржун кыргыз элинин керегине жараган ак жол той курсын болсун. Мен дагы Назар Ньюс маалымат агенттигинин атынан Сооронбай Шариповичке кат даярдап койгонбуз. Биздин каттар ак жол той болсун, кыргыз элине пайдасы тийсин. Рахмат. Рахмат. Келечеги